33 бөлүм. Түшүнбөстүк. Фрунзенин караңгы тар көчөсү менен үстүнө мойну саймаланган зипун жука боз көйнөк кийген жаш жигит эки жагын элеңдеп карап шашып бара жатты. Ал маалы менен токтоп калып, артынан аңдыган бирөө жокпу дегенсип айланасына шектүү көз жүгүртүп, ак падышанын заманында эле курулган эски 2 кабат үйдүн биринчи подъездине баш бакты. Кирери менен мурдуна өлүмтүктүн жыты келди. Ушул тегеректе мышык өлүп калса керек. Подъездин бурчунда бир нече күндөн бери чыгарылбаган таштандылар додо болуп үйүлүп, жанында муштумдай болгон килтеңдеген семиз келемиштер чуркап жүрөт. Фу! Алексей жийиркене мурдун тырыштырып сөгүнүп алды. Шайтан алгырлар кантип мындай сасыкта чыдап отурушат? Мурдун билеги менен калкалап, кармай турган жыгаштары сынып, мыйрыйып калган шалтактап, кир болгон канча жылдан бери шыпырылып жуулбаган тепкичтер менен экинчи кабатка шаша буша көтөрүлдү. Алексей бул жерге келгенине миң ирет өкүнүп, ичинен өзүн тилдеди. 20-батирдин эшигин катуу какты. Батирдин номери жазылган тактачанын бир мыгы түшүп, тескери илинип калганына көп болгон эле. Шалаакылар ушуну да оңдоп алышпайт, деди тартип менен тазалыкты жакшы көргөн жигит ичинен кыжырланып. Ичкериден мас адамдардын кыйкырыгы, ызы чуусу угулганы менен бир топко чейин эшикти эч ким ачкан жок. Ансыз келгенсип, Батирден патефондун муңдуу романсы да үзүл кезил угулгансыйт. Патефондун үнү ушунчалык начар болгондуктан ырымей эле кудум муунуп жаткан мышыктын кырылдагандай үнүнө окшоп кетип жатты. Алексей улам кага бергенде коңшу 21-батирден чала топчуланган халатынын бооруна көкүрөгүнүн жарымы көрүнгөн толук аял чыга калды. Эй жигит, эмне тарсылдатып жатасың? Деди ал бош челектен чыккандай эркектердикине окшогон жоон үнү менен. Терилбеген, үксүгөн каштарынын алдынан жаш кылт көздөрү менен аны жеп жиберчидей тиктеди. Алексейге коопсуздук кызматынын чекисти болмок түгүл 7 жыл могуз болсо да эки бүктөп салам дегендей тур менен бөйрөгүн таянып тура калды. Гражданка, кечиресиз. Алексей аны менен талашып тартышкысы келбей сылыктыкка салды. Элес алып жатат, сен болсо эшикти каңкылдатасың. Азыр милиция чакыр электе көзүмө көрүнбөй таманыңды жалтырат, бул жерден жогол. Ушинткен аял аны олбурлуу колдору менен көкүрөккө түртүп жиберди. Мурда милицияда иштегендиктен Алексей мындайлар менен кантип сүйлөшүүнү жакшы билчү. Чөнтөгүнөн кызыл тыштуу күбөлүгүн алып чыгып, аялга көрсөттү да көзүн кысып койду. Эми эле анын көтөрүп чаап салчудай болгон аял бир заматта өзгөрүп, халатынын боорун кымтылап, үнсүз, сөзсүз батирине кирип, жымырылып жок болду. Ошол маалда 20-батирдин эшиги ачылып, сары муруттары сербейген жигит чыга калды. Келдиңизби? Кириңиз, деди ал ансыз да кулап түшөйүн деп кыйчылдап араң турган эшикти кенен ачып. Аны үйгө киргизген сары жигиттен тышкары столдун тегерегинде 3 киши арак ичип, мас болуп отурушкан экен. Алексей майкасы жок жылаңач денесинде октун жана курч кылычтын тырыктары бар зоң койгон албеттүү кишиге салам берди. Бир кездерде РККда кызмат өтөгөн зоболосун ушул тырыктары далилдеп тургансып, тигил көкүрөгүн кере далдайтып олтурган эле. Илья, мен айткандарды алып келдиңби? Убактым аз, шашылышмын, деди жигит ага. Илья ашканада жүргөн аялына кыйкырды. Валечка, бол тезирээк. Жанагы боз картон кутуну алып келе сал. Кардар келди. Азыр, Илья, баратам, деп ашканадан чаңк эткен аялынын үнү чыкты. Илья жигитке эски досундай жылмайып, туз, чырым, балет деп карта жабышып, кызымтал болуп отурган жолдошторуна тааныштыра кетти. Бул биздин ОГПУдагы досубуз Воробьев мырза. Алардын эч кимиси жигитке киши келдиби же ит келдиби дегендей көңүл бурбай, патефонду эми созолонто даана ырдап калган аялдын үнүн маашыланып, браво, оюйт деп кыйкырып, андан ары өздөрүнө гана түшүнүктүү болгон бир сөздөрдү булдуруктап, оюнду улантып жатышты. Ильянын аялы кутуну алып келди. Мына сенин жетекчилигиң сураган товар. Золотой ярлык какаосу менен жашыруун келген шоколаддар, деди Илья сырдуу шыбырап. Кана, акчасын азыр эсептешесиңби? Муну жашыруун алып келүү үчүн канча тобокелдикке барганымды билсең го, жигит. Алексей төш чөнтөгүнөн ар кайсы жери эскилигинен жыртылып, сүрүлүп, өңү өчкөн капчыгын алып чыгып, бир нече рубльды колу калтырап, кайра санап жатып, Ильянын колуна карматты. Алган соң бул сасык жыты мурунду жарган, башаламан болгон жерден тезирээк кетүүгө ашыгып сыртка жөнөдү. Көчөгө чыкканда гана таза абадан кере дем алып, кадамын тездетти.
Анан Кызыл Октябрь көчөсүнүн бурчунда аны күтүп алат деген Жоодар Иманбаевге карай шашылды. Жашыруун бөлүмгө жаңы келген бул Иманбаев деген кызматкер тууралуу кызыктуу кептер Алексей сыяктуу кенже кызматкерлерди чочулатып жаткан учур эле. Ал тууралуу легендалар көп болчу. Анын бири азыркы зобололуу башчы Головкиндин бир кезде ВЧКда кызмат кылып жүрүшкөндө жанын оозуна тиштеп куткарып калгандыгы жөнүндө эле. Ал Тургай Иманбаев 9 чакырым жерге чейин жарадар болгон командири Головкинди аркасына жөө көтөрүп ооруканага жеткиришкен дешет. Анын калчынын ким билсин, бирок ошонун айынан ал азыр башчынын эрке баласы болуп, каалаган кызматына отуруп чалчактайт имиш. Андан да коркунучтуусу ал кагаздагы маалыматтарды бир көргөндө эле жаттап алат экен. Бул өзгөчөлүгүнөн улам ага Жавыл деген каймана ат да коюп алышыптыр. Эч кимиси маанилүү документтерин ага көрсөтпөгөнгө аракет кылат деп укту. Баарынан да Алексей сыяктуу бойдок жигитти үчүнчү легенда кызыктырды. Кесиптештеринин айтымында, ал өзүнө жаккан кайсы гана аялдын болбосун дароо башын айлантып алат имиш. Абайлагыла, сулуу аялыңар болсо, аны конокко чакырбагыла деп эскертишкендиги да бар. Ал эми ишке келгенде өткүр кылычтай, так жана принципиалдуу дешкен. Бирок Алексейдин таң калганы ушундай бекем принциптеги Иманбаев деген чекисттин бүгүн шоколад менен какао издеп калганы болду. Муну ага кызматтагы таанышы Игорь Воронов суранган эле. Жоодар үчүн кечинде бир какао менен шоколад даярдап койсоң, өзүм келип алып кетет деп айткан. Чекисттер дал ушул сүйүүгө кабылганда көздөрү тумандап, баарын унутуп калышат дешчү эле. Байкуш дьявол бир аялдын торуна түшкөн окшойт го. Маң болгон торпоктон бетер бирөөнүн артынан чуркап жүрсө керек. Аялдардан абайлаш керек. Миң балекет кыйын чекист болсоң да, алар жашооңдо пайда болду дегиче ишиңдин бүткөнү, деп Алексей ичинен аны күтүп жаткан кардарын шылдыңдап койду. Ал жаңы эле жашыруун товарларды ташыган контрабандист, кызыл кулак спекулянт, мурдагы РККнын Кызыл армиянын кызматкери Илья Вышинскийдин батиринен чыккан эле. Алексей Илья менен көптөн бери тааныш. Аны кызыл кулактыгын калкалап, ортодогу тиешелүү пайдасын көрүп турчу. Эгер муну билип калышса, кызматтан заматта айдалаарын, атүгүл атылып кетерин жакшы билсе да, карган, оорулуу апасын багып, жакшыраак жашоо үчүн ушундай тобокелге аргасыздан кылмышка барчу. Көбүнчө кызматкерлер ага жашыруун келишип, аялдарына же көңүлдөштөрүнө чет өлкөдөн келген атырларды, Красный Октябрь фабрикасынан чыккан партиянын жогорку жетекчилиги гана колдонгон Золотой ярлык сыяктуу шоколаддарды, кээде зер буюмдарды да алдыртып турушчу. Жигит азыр эле кылмыш дүйнөсү менен байланышып, жашыруун товар алып чыкканына ичинен бир чети корксо, бир чети апасын багуу үчүн тапкан пайдасына сүйүнүп барат. Көп өтпөй ал экөө белгиленген жерге жетип келди. Дүкөө өткөн теректин түбүнөн тамекинин кызыл чогу жылт этип күйүп, кайра өчүп жок болду. Маң болгон торпоктон бетер бир шоколад үчүн чуркап жүрөт деген шылдың ойлору Жоодарды көргөндө заматта тарап кетти. Каардуу дьяволдун жанында өзүн кичинекей баладай сезип, бою түзөлө түштү. Иманбаев колдорун чөнтөгүнө салып, оттой жанган көздөрү менен караңгыда ага тигилди. Здравия желаю, товарищ Иманбаев. Келдиңизби? Деп Алексей бир аз кекиштене кайрылды. Мен сураткандарды алып келдиңби? Ооба, мынакей. Алексей шаша-буша кош колдоп кутуну сунду. Жоодар чөнтөгүнөн булгаары капчыгын алып чыкты. Ал Алексейге окшоп колу калтыраган жок. Бир тутам акчаны сууруп алып, санабай туруп эле Алексейдин колуна карматып ийди. Мына Алексей, бул сенин убараң үчүн. Жигит колуна тийген акчаны анын Ильяга бергенинен да 2 эсе көп экенин сезди. Тажрыйбалуу лейтенант деп койду. Ал каршысында жөн эле эрке бала эмес, өзүнүн марттыгы жана сүрү менен ар кандай адамды ийге келтире алган тажрыйбалуу чекист Иманбаев турганын жон териси менен сезип жатты. Рахмат, жолдош Иманбаев. Алексейдин үнү 2 эсе аскердик тартип менен так чыкты. Рахмат, Алексей. Жоодар колун көтөрүп койду да, караңгылыкта сүңгүп, тез-тез базып жок болду. Жигит колундагы акчаны кармап, Жоодардын артынан көпкө чейин карап турду. Бул өзүнө аябай ишенген, керектүү жерде азуусун көрсөткөн, ал эми досуна келгенде колундагы акыркы тыйынын аябаган накта март адам окшойт, деп ичинен сынап койду да, өзүнүн күтүп жаткан апасына карай ашыкты. Жоодар Алексейден кутун алып, караңгы көчө менен Жайнагүл иштеген төрөт үйүн көздөй шашыла жөнөдү.
Койнундагы шоколаддын жагымдуу жыты калың картондун сыртынан эле мурдуна келип делебесин козгоп жатты. Бул Жайнагүл үчүн тобокелге салып жашыруун алдырткан СССР деген чалкыган өлкөнүн жогорку бийлик эшелону партиялык номенклатурасы менен гана ооз тийген золотой ярлык какаосу менен дал ушундай деп аталган шоколаддар эле. Ал караңгы көчө менен тез базып баратып, бир нече ай мурун эле Москванын гезиттерине чыккан жарнамаларды эстеди. Жалындаган белгилүү советтик акын Владимир Маяковский дал ушул какаону бир кезде өзгөчө эргүү менен жарнамалаган эмес беле. Акындын өз жанын кыйганына 3-4 ай гана болсо да, анын үнү жоодардын кулагына дагы деле тирүүлөй жаңырып, какаону мактаган сөздөрдүн ичинен күбөрөнүп баратты. Жодар күлүмсүрөп койду. Күч какаодо эмес, күч сүйүүдө окшойт. Владимир Владимирович деп ойлоду ал. Анткени ал дал ушул таттуулар үчүн өз кызматын тобокелге салып, Жайнагүлгө болгон чексиз сүйүүсү үчүн гана спекулянттардан бул азыктарды алдыртпадыбы? Ошко кетеринин алдында бул эң сонун белек болот. Бүгүн анын болочок колтусу төрөтүүндө нөөмөттө экенине карабай, кеч болсо да аны көздөй шашып баратты. Көз алдына өткөндөгү сүйүктүүсү экөө сейилдеп жүргөн бир кеч тартылды. Анда Жайнагүл экөө Фрунзенин сейил багында жүрүшүп, кыз бир дүкөндүн маңдайына илинип турган чет өлкөлүк таттуулардын сүрөтү бар эски журналды көрүп, балача суктанган эле. Жодар, карачы, ушундай шоколаддар чын эле барбы? Сырты кандай кооз, алтын жалатылгандай. Муну жеген адам өзүн өзгөчө сезсе керек, деп күлгөн. Анын көздөрүндөгү ошол балалык кыял, ошол таза суктануу Жодардын жүрөгүнө бекем орноп алган. Ошол күнү ал өзүнө сөз берген. Кандай гана жол менен болбосун, Жайнагүлгө ошол алтын шоколадды таап берем, деп айткан. Мына, бүгүн ал убадасын аткарып, койнуна золотой ярлыктын какаосу жана шоколаддары салынган кутуну алып келе жатат. Жигит үчүн бул жөн эле какао же шоколад эмес, бул Жайнагүлдүн ар бир каалоосун, ар бир кыялын орундатууга болгон аракети эле. Азыр Жайнашым муну көрүп балача кубанат, көздөрү жайнап кетет, деп элестеткен Жодар кадамын ого бетер тездетти. Төрөтканага барып кызды чакыртып, сырттагы отургучка отуруп күтүп калды. Бир маалда Жайнагүл чыкты. Анын үстүндөгү ак халаты кичинекей ийине оордук кылып жаткандай, кадамдары мурункудан жеңил, шайдыбот эмес эле, өтө жай эле. Жигит дароо ордунан тура калып, алып келе жаткан таттууларын бооруна бекем кучактап, аны алдынан тосуп чыкты. Жайнаш, менин периштем, деди ал кызды көргөнүнө ичи элжирей кубанып. Жайнагүл токтоп, башын жай көтөрдү. Анын көз карашы жигиттин бүткөн боюн дүркүрөтүп кеткендей болду. Жайнагүлдүн дайыма күлүп турган, мээрим төккөн көздөрү азыр шишип, кызарып, ичинде бир чоң күмөн саноо, атүгүл коркутуу бар эле. Ал Жоодарды мурункудай менин баатырым деп эмес, кудум эле алдында жат адам тургандай, жат эмес, кооптуу адам тургандай тиктеп койду. Сага эмне болду, Жайнаш? Ким сени капа кылды? Жоодардын үнү заматта өзгөрүп, коргоочулук сапаты алдыга чыкты. Ал айланасын шектүү карап алды. Сага бирөө бир нерсе дедиби? Тийиштиби? Ыйладыңбы? Ал кызды колунан кармамакчы болду, бирок Жайнагүл чоочулагансып, колун шарт тартып алды. Жодар! Жайнагүлдүн үнү калтырап, бир нерсеге катуу тарынгандай буулугуп чыкты. Ал кечки фонарлардын жарыгына жигиттин келишимдүү жүзүн тиктей бергенде, кулагына Галиянын Зебо анын айынан өлдү деген суук сөздөрү кайрадан угулду. Сиз мага баарын айттыңыз беле? Менден эч нерсе жашырган жоксузбу? Жигит демин ичине катып, бир саамга үнсүз туруп калды. Ал Жайнагүлдүн көзүндөгү мындай муздактыкты өмүрүндө биринчи жолу көрүп жаткан. Кыздын көздөрү аны сурданып тиктеп туруптур. Жайнагүл, эмне деп жатасың? Мен сенден эч качан эч нерсени жашырган эмесмин. Эмне болду? Ачыгын айтчы. Жоодардын жүрөгү дүк-дүк согуп, ошко кетер алдындагы бактылуу мүнөттөрү бир ирмемде жок болду. Бирок Жайнагүл жооп берген жок. Ал болгону көзүнөн аккан жашын араң тыйып, башын төмөн салды. Жодар, азыр эч нерсе дебеңиз. Жөн эле кетиңиз. Ошко барып, аман келиңиз. Калганын келгенде сүйлөшөбүз, деди да шарт артына бурулуп, төрөт үйүнүн күңүрт жарыктары күйгөн коридоруна кирип кетти. Жодар колундагы золотой ярлыктын кутусун кармаган бойдон катып калды. Ал кыздын көзүндөгү ошол чоочууну, өзүнөн корккон көз карашты эч качан унутпайт эми. Кыздын артынан басты эле, бирок нөөмөттөгү аял ага кирүүгө болбой тургандыгын катуу эскертти.
Жолдош, бул жер сизге ОГПУнун имараты эмес, деди аял эшикти бекем тосуп. Бул жерде ымыркайлар жарык дүйнөгө келип жатат. Чыгыңыз, болбосо милиция чакырам. Жодардын колундагы золотой ярлыктын кутусу азыр дүйнөдөгү эң керексиз, эң оор жүк сыяктуу сезилди. Ал эшикти кичинекей айнегинен Жайнагүлдүн аппак халаттуу коридордун тереңине кирип жок болуп кеткенин карап кала берди. Ичинде бир нерсе чорт сынып кеткендей болду. Эмне болду? Бул эмнеси? Бирөө ага мага таарынгандай бир сөз айттыбы? Жодардын мээсинде миңдеген суроолор жаралып жатты. Бирок жооп берүүчү адам азыр андан качып кетпедиби? Айласы кетип чөнтөгүнүн темир жол билетин алып чыкты. Билеттин четтери тердеген колунан улам бир аз нымдашып калыптыр. Сааттын жебеси токтобой чуркап, поезддин жөнөөрүнө саналуу гана мүнөттөр калганын эскертип жатты. Головкиндин катуу тапшырмасы, мамлекеттик маанидеги иш жана чөнтөгүндөгү билет темир жол станциясына баруусу керектигин билдирип жатты. Ал кутуну нөөмөттөгү аялга сунду. Муну Жайнагүл Сагалиевага берип коюңузчу, суранам, деди да артына бурулуп караңгылыкка карай кадам таштады. Жодар вагондун тепкичине акыркы секундада секирип чыкты. Поезд Фрунзенин вокзалынан чыгып, түндүктү көздөй Луговой станциясына багыт алды. Ал жерден Ташкент аркылуу Анжиянга чейин бир нече күн жол жүрүшү керек эле. Вагондун терезесинен артта калып жаткан Фрунзенин бүлбүлдөгөн жарыктарын карап, "Күт мени, Жайнаш, мен сөзсүз кайтып келем", деп көбөрөндү. Поезддин дөңгөлөктөрү тыкылдап жүрүп, анын сүйүктүүсүнөн алыстатып, белгисиздикке, коогалаңдуу тарапка алып бара жатты. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдөрдө окуялар абдан татаалдашат. Чыгарманын Закым коштогон күндөр деп аталган биринчи бөлүгүнүн финалдык бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.